Бийлик органдары дагы мынтпеш керек да, бул баягы оппозицияда жүргөн Башын кумга салып алып, унчукпай жүрө беришет го. беттер деле калбай калды го дейм. Чоң саясатчылар деле унчукпай. Камчыбек Ташиевдин убагында мындай болуп көрбөгөн деле кысымдар болду да. Шайырбек Ташиев үй камагына чыгыптыр. Эс алды десек болот да. Шарты кандай ал жакта? СИЗОго кирсе, кадимкидей азыр режимдин талаптарын аткармак, чача алдырмак. Үй камагына чыккандыгы боюнча Бул тандалма саясат болуп калды деп эле айтам. Камчыбек Ташиевди эмне эле шылдыңдап атасыңар, эмне эле кемсинтип атасыңар дейт. Камчыбек Ташиев өзү жем таштап атат айттыргангачы. Мен тирүү турганда силер акталбайсыңар деп эле айткан. элестеткиле. Эртең менен дароо камалчу. Кайсы берене менен? Камчыбек Ташиев каалаган берене менен камалчу. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев элдешип кетти. Кайра биздин тагдырыбыз оор болуп калбасын, биз айтпай эле коелучу дегендер абдан көп. Баягы Дайырбек Орунбеков жазганда Камчыбек Ташиевдин атын жазып туруп, кайра кийин алып койбодубу? Азыр фейк группалардын атаманы болуп аткан азыр. Мисалы Камчыбек Ташиевдин тарапташтары. Канибек Туманбаевди, Айбек Жунушалиевди кызматтан алса, шайлоонун алдында президенттик шайлоого агитациянын кереги жокпу дейм да. Кытай десе эле кыжыры келгендей да. Ушул туурабы негизи өзү? Башка улуттун өкүлдөрү деле бар бизде 49 жылга аренда калып иштетип тургандар. Эгер ал ошонун ордуна Кытай алмашып калса эле ызычу Кытай басты деп атабыз да. Болгонан инвестор катары, жумушчу катары көрүп эле коюш керек. Ушул эле түшүнүктүү биз айырмалай албай атабыз да. Эрлан мырза кандайсыз? Жакшы. Ден соолук, иштер. Эмне кылып атасыз азыр? Соттон акталгандан кийин эл катары интернетти карап отурабыз. Анча мынча пикирлерди айтып коюп турабыз. Кээ бирөө туура эмес болуп калат, кээ бирөө туура болуп калат, кээ бирөө туура деп чыгат, кээ бирөө туура эмес деп чыгат, кээ бирөө кошуматчы деп чыгат, кээ бирөө бузуку деп чыгат. Ошолорго туруштук берүүгө аракет кылып жүрөбүз. Адамдар ар кандай ойлорун айтып беришет экен да. Ооба. Бирөөгө жагасың, бирөөнө жакпайсың. Баардыгына бир учурда колдоо алуу мүмкүн эмес экен да. Ооба. Туурабы? Соттон кийин жеңилдеп калдыңызбы? Соттон кийин ооба жеңилдеп калдык. Баягы биз бул бийлик келгенден баштап 4 жылдай соттук процесстерде жүрдүк да. Анан баягы саясий процесс дейли. Ошол убактарда эркин пикирлерибизди билдире албай жүрдүк. Эми акталгандан кийин эркин пикирлерибизди билдирип баштадык. Сиз айткандай элдин пикири менен эсептеше берсең дагы мындай өзүң деле бушайман болуп жүрө берет экенсиң да. Тескерисинче өзүңдүн пикириңди, оюңду айтып элди эришиткенге дагы аракет кылыш керек экен да. Эми бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат экен да. Эми кээ бир нерсенин баарын эле биз билебиз дегенден да алыс болуш керек. Эми элдин пикири менен сөзсүз түрдө эсептешип туруш керек экен да. Эми соттон кийин акталгандан кийин ооба эркин болгонго, эркин болуп калганга аябай мындай чындыгында эркиндик бар экенин, акталган экенибизди мындай эми сезип баштадык да. Сот жүрүшүндө пикиримди билдире албай жүрдүм деп айтпадыңызбы? Ооба. Эмне себептен болуп аттı? Эми соттук процесстерге мындай терс таасирин тийгизип калбаса экен дейбиз да. Эми ошол убакта коомчулукта ар кандай окуялар болуп атпадыбы? Жеке эле баягы соттук иштерди айтып тура албастан башка пикирлерди да сурап атат журналисттерчи. Эми ошол пикирлерибиз баягы терс өңүттө угулуп калып, эми чындыгында сот бийлик органдарына, бийликке жакын адамдарга башкача өңүттө жетип калып, сотко баягы зыяныбыз тийип калбаса экен дедик да. Эми эч ким азыр баары эле соттуулугу болгондугу каалабайт, соттолуп кетишин эч ким каалабайт да. Ошол убакта чындыгында өзүбүздү коргогонго да аракет кылып аттык да. Өзүңүздү азыр кандай позицияда алып жүрөсүз? Коомдук саясатчы катарыбы, журналист катарыбы? Эми көбүнчө активист болом десең, коомдун жоопкерчилиги мойнуңа илинет да. Ошон үчүн биз коомдо болуп жаткан окуяларга пикирибизди билдирип калганга аракет кылып атабыз да. Эми эл ушул туура нерсени кабыл алып калса экен, коомдук окуяларга бир туура пикирлер жетип калса экен деп. Анткени сөзсүз түрдө мисалы бийликтин жаратылышы, табияты ушундай да. Элде терс пикир жаралып жатса, алар оң пикир баары жакшы эле болот деген пикирлерди көбүрөөк таратышат да мисалы. Анан кээ бир анын бир кемчиликтери болсо, минус жактары болсо, сөзсүз түрдө бизде болгон жарандык активисттер, коомдук ишмерлер, саясатчылар айтып туруш керек. Ошол учурда жакшы иштер болсо да аны белгилеп туруш керек. Сөзсүз түрдө. Анткени мамлекет бирөө эле, биз көппүз да. Бийлик органдары дагы мынтпеш керек да, бул баягы оппозицияда жүргөн, бул оппозициялык көз карашын билдирип атат деген дагы мындай аңдууларды дагы токтотуш керек да. Эми жакшы нерсени жакшы деп айтыш керек. Биз анткени биздин деле тилегибиз мамлекетибиз өнүксүн, элибиз жыргал жашоодо жашасын деген эле тилек да. Башка талаш эч нерсе жок. Эң башкы максат ошолбу? Ооба. Мамлекетибиз өнүгүп турса, элибиз жакшы жашоодо жашап турса, элдин ичинде биз жакшы жашайбыз да. Болду ошол эле талаш. Бизде саясатчылар башын кумга салып алып, унчукпай жүрө беришет го. Ооба. Коомдук талкууларга катышпайчы. Ооба. Ошого кандай көз караштасыз? Саясатчы болом деген жаран дейли. Саясат жасап турбаса, саясатчы эмес деп эле ойлойм да. Анан бир кайдагы бир окуяларда же бир ыңгайлуу жерделерде чыга калса, эми чындыгында ошондой нерсени коом өзү тазалаш керек го. Коомдук иллюстрация болуш керек да, ал бийлик тарабынан болбойт, эми
эл тарабынан болуп келатат. Муну бийлик деле мисалы иллюстрацияны биз кылдык деп дагы мактанып айта албайт мисалы. Эл өзүнүн өзү, кээ бирөө иллюстрацияны өзүнүн өзү кылып алышты мисалы. Азыр биз мурун саясатчылар саначубуз да. Баланча саясатчы сүйлөйт болуш керек, баланча пикирин билдирет болуш керек. Анын баары жок эсе. Өздөрү иллюстрация кылышты. Эми азыр коомдук бир пикир жаратам деп бир азыр айтып көрсүнчү мисалы. Эч ким айта албайт. Аны сиз, мен, өңдүү башка активисттер, коомдук ишмерлер эле токтотуп коет. Азыр коомчулукка чыкканга деле аларга деле мындай беттер деле калбай калды го дейм. Саясатчыларга кризис байкалгандай өлкөбүздө, Ооба. чоң саясатчылар деле унчукпай саясий аренадан чыгып кетишти го. Жаш муунда көп көрүнбөйт. Ооба, азыр ушул бийлик келгенден баштап көп саясатчы саясий кадамдарга барбай, саясий ишмердүүлүгүн токтотуп салды десек, кол шилтеп койду десек да болот да. Анткени көбү камалып кетүүдөн коркту чындыгында. Ар кандай кысымдар болду. Камчыбек Ташиевдин убагында мындай болуп көрбөгөн деле кысымдар болду да. Коомчулук айтпаган нерселери бар. Коркутуулар болду, камап койгондор болду. Эми чындыгында көптөгөн саясатчылар, бизнесмендер Камчыбек Ташиевдин убагында сурактарда деле болуптур. Камалып чыкканда күндөрүн эч кимге айткан жок да, СМИлерге чыккан жок, башкаларга. Эми ошондой коркуунун негизинде дагы баягы тилдери кыскарды десек туура эле болот го дейм. Кече жаңылыктан окудуңуз болуш керек. Шайырбек Ташиев үй камагына чыгыптыр. Ошол жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз? Мен буга чейин башка ЖМКларга дагы интервью бергем. Эми Шайырбек Ташиевдин өзүнүн ИВСте кармап турушу канчалык мыйзамдуу деген өңүттүү суроо беришти. Ооба, 1-Май райондук соту СИЗО 1де кармалсын деген чечим чыгарышкан экен да. Конституцияда жазылып турат. 101-беренеде соттун чечимин эч ким өзгөртө албайт деп. Аткарыш керек аны. Аткарыш керек. Эмне үчүн ИВСте азыркы күнгө чейин үй камагына чыкканга чейин ИВСте кармалып турду? Ошол эле кылмыш жаза кодексинде 370-беренеде жазылып турат так. Соттун чечимин аткарбаган мамлекеттик мекемелер, юридикалык жактар аткарбаса 3 жылдан 5 жылга чейин жаза мөөнөтү каралган да. Ошондо мыйзам бузушту. Эгер мыйзамды сыйласак, азыр ИВСке кармап турган ким кармаса, кайсы мекеме кармаса жоопкерчиликке тартылыш керек. Же тергөөчүнүн чечими менен болуп кеттиби? Же Ички иштер министрлигинин чечими менен болуп кеттиби? Жоопкерчилик каралыш керек болчу эгер мыйзамды сыйласак. Мыйзамында ошентип жазылып турат да, бул мен ойлоп тапкан нерсе эмес да. Эми экинчи, анын баягы тыйындын эки бети бар дейт го. Экинчи бетин да карайлы. СИЗО 1 КСИңдин карамагындагы мекеме. Ооба. КСИңдин жетекчиси Чыңгыз Кожошов Ташиевдин көздөй адамы. А жерде баягы саясий кызыкчылыктар кагылыш болуп кетпеш керек. Же болбосо Камчыбек Ташиев кара дүйнө менен аябай тобокелге салып, өз өмүрүн арнап күрөштү дейбиз го. Балким Шайырбек Ташиевди ошол өңүттөн дагы сакташ үчүн, ошондой кырсыктар болуп кетпеш үчүн, элге бир резонанстуу да башкача бир коркунучтуу жаңылыктар чыгып кетпеш үчүн да балким ИВСте Ички иштер министрлиги атаян кармады деген дагы мындай өзү оюмду айттым. Балким ошондой да болушу мүмкүн да. Эгер мыйзам жагын карасак, чындыгында жоопкерчиликке тартылчу тергөөчү болобу, кайсыл чечимди кабыл алуу ИВСте кармаса, Ички иштер министрлиги болобу, жоопкерчилик каралып калат. Коопсуздук максатынан улам ИВСте кармалды дейсизби ошондо? Мен ушинтип эле ойлоп атам. Эгер жок баягы өң тааныш тандалма саясат болду деген жагын тандасак, ИВСте Шайырбек Ташиев эс алды десек болот да. Шарты кандай ал жакта? ИВСтин шарты жолугушууга мүмкүнчүлүктөр кенен. СИЗО 1ге караганда тамак аш кирүү жагы жеңилдетилген. Мисалы азыр СИЗО 1де режим деп коелу, режим кирген. ИВСте режим жок. СИЗОго кирсе, кадимкидей азыр режимдин талаптарын аткармак, чач алдырмак, баары бир өңдүү формаларын киймек, атайын СИЗО 1ге ылайыкташылган ушундай режимдер бар. Адвокат кайсыл күнү келет, кайсыл күнү жолугушуулар болот, бүт баары так жазылган. ИВСте андай мүмкүнчүлүктөр каралган эмес да. Кирүү мисалы элементардуу музаткычтар, телевизор, тамак аш кирүү жагы ИВСтен кененирээк, жеңилирээк. СИЗОдо эле бар дейм ал шарттар. Бар, бирок СИЗОго тамак киргизип көрсөңүз, анан ИВСке тамак киргизип көрсөңүз, Эки башка. эки башка. Жолугушууну уюштуруп көрсөңүз, эки башка. Мага дагы жаңылык болду. Чындыгында СИЗО 1 деп чечим чыкпады беле соттучу. Анан жакында эле СИЗОдо жок деген маалымат тарагандай эле көрсө ИВСте отурган турбайбы? Үй камагына чыккандыгы боюнча кандай ойдосуз? Бул тандалма саясат болуп калды деп эле айтам. Мисалы ИВСте отурганы, анан жаңылык чыгып кетип ИВСтен таппай калдык, Шайырбек Ташиев каякта дегени дагы. Эми ар кандай жормолдой берсең болот. ИВСте мисалы сүйлөшүшүнгө жараша да. Саясий жакшы диалог болсо, ИВСтен үйүнө деле алып барып келгенге деле мүмкүнчүлүктөр каралып калышы мүмкүн. Мисалы
Ошондой жоромолдор менен Шайырбек Ташиевди коомчулук соцсетте издеди да. ЫВС жок экен депчи. Эми ушундай майда мекемелер деп коелучу. ЫВСтер, КВС, СИЗО бирлер ушунун баары туура эмес кадамдарынан улам бийликке кайра эле күбө жаап келип атышат да. Ушундай нерселерге деле ачыктык керек. Бирөө чыгып айтып кой, сөзсүз барып эле ошол жерге президент жооп бериш керекпи? Президент кабарга интервью бериш керекпи? Көндүрүп алышты президентти дагычы. Жөнөкөй жеңил желпи дагы темаларга да президенттен интервью алып, элди да көндүрүп коюшту. Эл күтөт. Кабарга бүгүн интервью берет болуш керек, президент ушул темалар боюнча депчи. Жоопкерчиликти алган, айлыгын алып турган мекемелер бар. Ошолор жооп берсин да. Президент эмес, тийиштүү кызматкерлер, мекемелер өзүнүн тармагына жоопкерчиликти алсын. Таандык маселелерде сөзсүз жооп бериш керек деп атасыз, Ооба. Биз мисалы президенттик башкаруудабыз. Президенттик башкарууда болсо эле баардык темада эле президент жооп берсин деген жок да, мисалы. Жоопкерчиликти алып, ошол кызматка барып, антын бергендер жооп берсин президентке чейин. Ал кызматкерлер жоопкерчиликтен качып атабы анда? Жоопкерчиликтен качып атат да. Жоопкерчиликтен качкан үчүн ошон үчүн жанагындай туура эмес маалыматтар чыгып атат да. Бүгүн Шайырбек Ташиевдин деле уйгамана чыккан, ошон үчүн резонанска дагы айланып кетти десек болот. Ал менен кошо жаткан мисалы активисттер, сөз үчүн, пикир үчүн камалгандар бар да. Алар эмне үчүн мисалы уйгамана чыкпайт? Алар сөз кармап, камап жатыш керекпи? Алар Шайырбек Ташиевке караганда өлкөгө, мамлекетке зыяндуулук алып келген эмес. Статьяны биз ойлоп тапкан жокпуз да. Бир эне ошол бир эне менен кармалды, мисалы. Канча миллион мамлекетке зыяндуулук алып келген инсан дейли, экс-депутат дейли. Мурунку аябай таасирдүү адамдын иниси дейли, мисалы. Анан ал уйгамана чыгып кетсе, сөзсүз түрдө элде ача пикир жаралат. Тандалма саясат болду дегенге токтолот көбүрөөк. Шайырбек Ташиевке карата кандай жаза колдонулушу керек болчу деп эсептейсиз? Эгер Шайырбек Ташиевдей өлкөбүзгө зыян келтирсек, сиз же мен, ушул бийликке сын айтып жүргөндөр болсо, сөзсүз түрдө жазасын алмак да. Мыйзамда ушинче жазылган, кылмыш жаза кодексинде бул бир энеде мынча жаза мөөнөтү каралган деп, эмгиче камалып соттолуп кетмек. Тандалма саясат болгон үчүн Шайырбек Ташиев азыр мына уйгамана чыгып атат. Эми баардыгына эле эркиндик каалайлычы, мисалы эч ким камалбай эле койсун дейли, бирок эми ошол жерин карап коюш керек да, элдин пикири менен дагы мындай эсептешип коюш керек. Эмне себептен Шайырбек Ташиевке ушундай мамиле жасалып жатат? Албетте, дагы эле Камчыбек Ташиев кызматтан кетсе дагы достук мамиле бар, адамгерчилик мамиле бар. Ар бир тармакта өзүнүн кишилери калып калган. Эми Камчыбек Ташиев эле кызматтан кетсе, баардык командасы кетип калды дегенден алыс болуш керек да. Камчыбек Ташиевдин беренеси 278 берене менен кылбадыбы? Жоопкерчиликке тартылды дейли, сот жообуна тартылды. Камчыбек Ташиев буга чейин даярданып жүргөн да. Ар бир тармакка, ар бир мекемеге, ар бир министрликке өзүнүн кишилери койгон. Эми азыр ошолдор кулактары, куйруктары, өзүнүн көздөй адамдары калган да. Ошонун баары жардам берди, сүйлөшүүлөр болду. Ошонун негизинде Шайырбек Ташиев бүгүн уйгамагында да. Ачык эле айтып коюш керек коомго. Болбосо эл катары жоопкерчиликке тартылса, азыр Шайырбек Ташиев уйгамагында болмок эмес. Ташиев мырзанын, Ташиев дегенде мен Камчыбек Ташиев жөнүндө сөз кылып жатамын. Дагы эле мамлекеттик мекемелерде анын кадрлары иштеп жатабы? Угушубузча дейли, тар чөйрөдө айтылган сөздөргө караганда дагы деле иштеп жатат. Ушу Ички иштер министрлигинде деле, башка тармактарда деле иштеп жатат. Камчыбек Ташиев кызматтан кеткени менен бирок өзү сыртта да, эркиндикте. Бирок ал деле азыр баягы генералдык сөзүн бердим деп атпайбы, президенттик шайлоого катышпайм депчи. Мен Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдойм деп. Буга чейин деле айтып жүрбөдү беле? Анда деле генерал эмес беле? Эми анда генералдык сөз эмес беле? Эми азыр генералдык сөзү болуп калды, мисалы да. Өздөрүнө өзүлөрү эле коргозуп атпайбы, мисалы сөздөрүнөнчү. Анан ушул кемчиликтерин айтып койсоң эле, Камчыбек Ташиевди эмне эле шылдыңдап атасыңар, эмне эле кемсинтип атасыңар дейт. Камчыбек Ташиев өзү жем таштап атат айттыргангачы. Эми бул соттон пробацияга чыкканда эле биз түшүнгөнбүз. Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого барбайт деп. Демек, сүйлөшүүлөр ушундай болду деген чечимди коомчулук билип эле калган аны пробацияга чыккандан кийин. Эгер соттолуп кетсе, ал бир эне соттолуп кетсе, демекпиз. Президент шайлоого барбайт демекпиз да. Азыр Камчыбек Ташиев президент шайлоого чейин көп убактысы бар. Ар кандай тармакта, ар кандай саясатчылар менен иштеши мүмкүн. Кантип эле Камчыбек Ташиев буга чейин бийликтин ичинде туруп, президенттен кийинки эле киши болуп туруп, мисалы, өлкөнү башкарып, президент деле башкарды да. Президентте башкарып туруп, ошол дагы дөөлөт жетпей, президент шайлоого катышам деп ушундай кутумдук кылып туруп, мына сот жообуна тартылды. Баардыгы колунда турганда. Анан сыртта туруп азыр тем более сот жоопкерчилигине тартылгандан кийин кантип президент шайлоого даярданбайт дейсиз? Же өзүнүн кадрын тандабай атат деп ойлойсуз?
билдирүү кылбадыбы президенттик шайлоого мен барбаймын депчи. Ошол сөзүнө ишенсе болобу? Мен камалып чыккандан кийин Камчыбек Ташиев боюнча көп эле мындай маалыматтарды алдым да, өзүм билбеген, уккан маалымат эмес, интернеттен эми кээ бир кишилер менен, жанында жүргөн кишилер менен сүйлөштүм. Камчыбек Ташиев ким менен бириксе да аягына чыккан эмес да. Ким менен, кайсы саясатчы менен биригип байланыш түздү, аягына чейин чыккан эмес. Мунун коюлган беренелер бүт бары 278, 326. Бийликти басып алуу, ушундай эле беренелер менен сот жобуна тартылган, бирок аягына ошол тандем менен аягына чейин чыккан эмес да. Өзү Ак үйдө туруп, Ак үйдүн эшигинен чыгып, кайра Ак үйдүн заборунан аттап кирип аткан кишини эмне деп айтабыз мисалычы? Өзү ошо бийликте турат, ошол жерде депутат болду. Ошол Ак үйдүн эшигинен чыгып туруп, кайра эл менен кошо Ак үйдүн заборунан аттап кирип атат. Жөнөкөй эле нерсе. Бийликти алабыз деп эле айтып атпайбы ачык эле? Чыңгызхан баланчасы солдаты менен кирген, азыр алабыз деп туруп эле ошол 15-16 кишиси менен аттап кирип атпайбы мисалы? Ошол кишини Ак үйдө алгысы келсе, ошо 15-16 кишини Ак үйдүн эшиги менен киргизе деле болмок беле мисалы? Забордон аттап кирип атпайбы? Эми ошол убакта эле ушундай кадамдарга барган. Бирок ошол кадамдар кылгандан кийин башка СМИлер аркылуу кечирим сурап атпайбы? Коомдук ишмер катары, саясатчы катарда бул кылганым туура эмес болгон деп өзүнүн интервьюсу турат, өзүнүн маеги турат. Биз эмне деп айтабыз? Туура эмес болгону туура эмес. Демек туура эмес кылганын кийин түшүндү да. Туура эмес болуп атканын алдын ала билсе, андай кашадан аттамак эмес да. Бизди ошондой эле сындырабыз деп келди Камчыбек Ташиев. Ошол эле Камчыбек Ташиевке коюлган беренелер бизге да койгон, ошол беренелер менен. Биз өзүнүн кабылдамасында да болгонбуз. Ошондо эле айткан. Мен тирүү турганда силер акталбайсыңар деп эле айткан. Элестеткиле? Элестетиңиз, элестетип атасызбы? Тергөөчү менен сүйлөшкөн, жанагы сурак берип атканда видеолор чыгып кетти. Ошондо да айтып атат. Кемпир-абадчылар аңдып эле турат депчи. Көрдүңүзбү? Өзүнүн ниети жаман дагы башкалар да ошондой ниетти ойлошот да. Бизде коомчулук ойлоп атпайбы? Бул кемпир-абадчылар эле эмне эле Ташиевке тийишип атат депчи. Биз Ташиевден запкыны жакшы эле жедик. Жакшы эле кордук көрдүк. Айтчу мүмкүнчүлүк келди, биз айтып атабыз. Анын кемчиликтерин айтып атабыз. Аны биз жөн эле бир каралаган жокпуз. Анын басып өткөн жолун эле биз тизмектеп берип атабыз. Ошо тизмектеп берсек эле, демек буга чейин кылгандары туура эмес болуп келгенин айта алган эмеспиз ооба. Кайра камалып кеткен эч ким каалаган эмес. Коомчулук убагында эмне айта албай атасыңар деп атпайбы? Биз айткан үчүн камалдык дагы, чыккандан кийин кайра камалып кеткенин каалаган жокпуз. Коомчулук билип эле атат, ошол убакта Камчыбек Ташиев болуп турган мезгилинде, ташы оор болуп турган кезде, таразасы оор болуп турган кезде кантип айта алмак элек? Же башкалар айта алды беле? Айта алсыз, эртең менен дароо камалчу. Кайсы берене менен? Камчыбек Ташиев каалаган берене менен камалчу. Ал ошо кылмыштык кадамы менен эсептелчү эмес, Камчыбек Ташиев каалаган берене менен камалчу. Камчыбек Ташиев кааласа зордуктуу фактысын коюп салмак. Алдамчылык беренесин коюп салмак. Камчыбек Ташиев өзү эле сот, өзү эле тергөөчү болуп эле залдан эле каалаганын камап жүрбөдү. Мыйзамдуу өлкөдө андай болбойт да, Айбек мырза. Айтыңызчы. Тергөөнүн чечими керек, башканын чечими керек, коргоо органдарынын чечими керек. Дароо эле камап салчу эмес беле? Каматып салчу да. Президент жумшак, жеңил, ырайымдуу мамиле кылып жатабы Камчыбек Ташиевке? Биз ошентип эле жазып келбедикпи? Ошондой эле болуп атат Айбек мырза. Негизи. Башында эле камап туруп эле сот иштеринин жыйынтыгы чыкча, сот чечим чыгаргыча, ошондой чечим чыгарса болмок деп атам да. Камчыбек Ташиевдин кийинки посттору жана стадион аралаган видеолор чыкмак эмес. Ошонун баары эле президентке катуу тиет да, мисалы. Президенттин айланасындагыларга, жакын адамдарына деле катуу тиет. Камчыбек Ташиев болбой эле саясатчы да. Азыр деле саясатын кылбай үйүндө жатат дегенге саясатчылар деле эч ким деле ишенбейт. Анча-мынча жанагы Фейсбуктагы жакындары, саналаштары, тарапташтары деп болчу, ошолор эле жазышы мүмкүн. Калган саясий өңүттө, саясий баянчаларда айтып эле атат. Ташиев жөн жатпайт. Аралашып жатканды байкалып эле жатат го. Социалдык тармактарга киргенде делечи. Туурабы? Мисалы, бекеринен жанакы тизмеде чыккан жок да. Ооба. Аларда кандайдыр бир саясий аянтта таасир этип жатышат да. Ооба, мен ошон Айбек мырза айтып атпаймынбы? Бийликте өзү туруп, бийликтин башында туруп, президенттин жанында жүрүп, укмуштуудай кырчактары бар, дөөлөтү бар туруп, кыргызча айтканда дөөлөтү туруп, ичинен кутумдук кылбадыбы? Анан азыр сыртта жатып алып кантип кутумдук кылбайт? Жанагы Кытай темалары, башка темаларды, ошолор деле бизди каралап жүргөн эле фейктер, азыр ошолор Кытай темасын көтөрүп, элдин башын айлантып атат, чагымчылдыкка кылып атат. Анын айынан жаштар, башкалар да камалып кетиши мүмкүн. Азыр Камчыбек Ташиев өзү деле айтып атпайбы тергөөдөнчү? Камаса 1000 кишини камайт депчи. Мен ойлойм, азыр деле ошол эмесинде болуш керек, позициясында болуш керек деп ойлойм да. Турат болуш керек. Демек, кооптонуп жана дыкат байкоо алдында болушу керекпи? Ооба да.
Баары бир көзөмөлдөө болуш керек. Көзөмөлдөө болуп турат болуш керек. Баары көзөмөлдөш керек да. Мен ошо бийлик азыр деле айтайын, кемпир-оочулар бийликке душман эмес. Мына биз башында эле айтып келгенбиз, биз душман эмеспиз сиздерге. Мына өзүңөрдүн жаныңарда карагыла. Бийлик өзүнө өзү оппозиция деп айтканбыз убагын. Мына азыр ошол нерсенин баары тастыкталып, спикерден баштап, депутат Камчыбек Ташиевден баштап мына сот жоопкерчилигине тартылды. Эгер дыкаттуулуктан мындан да көп кишилердин тизмеси чыкмак. Ооба, албетте сүйлөшүүлөр болду, билинип калды, ошон үчүн пробацияда. Болбосо президент дагы эле ырайымдык кылбаса, досун аябаса, азыр Камчыбек Ташиев камакта отурмак. Бир окуяны айтып коеюнчу, бир кечээ дагы бир китеп окуп атып бир жакшы окуя да эске түштү. Бир эки дос Токойго барып отунга барышыптыр да. Отунга барышып, анан бирөөсү тынбай иштептир. Бир улам эс алат дейт, ортодон улам эс алат дейт. Анан баягы иштин соңуна чыкканда экөө канча отун алыптыр эсептешиптир. Анан жанагы эс алып улам эс алып аткан досунун отуну көбүрөөк болуптур да. Анан айттыр, мен тынбай иштеп атпандымбы? Сеники эмнеге көп болуп кетти десе, мен ошол эс алып отурганда жөн отурган жок, мен ошол убакта балтамды курчутуп отургам депчи. Карабайсызбы, азыр баягы коомдо айтылып калган эки дос деген эме бар го. Тандемдин аты бар го. Тандемдин аты эки дос деп айтылат. Азыр деле ошондой да. Камчыбек Ташиев ар бир жерде лента кескен Камчыбек Ташиев, мектеп ачкан Камчыбек Ташиев, камап аткан Камчыбек Ташиев, вертолеттон учуп жүргөн Камчыбек Ташиев, сууда жүргөн Камчыбек Ташиев, футбол ойногон Камчыбек Ташиев болуп эле жүрбөдү? Баарын эле Ташиев болуп калбадыбы? Жада калса жөнөкөй жарандар көөсү сабаса да Камчыбек Ташиевке кайрылып баштабады беле, мисалчы. Ошондой темпте, ошондой элдин баягы сөздөрү аралашып кеткендиктен мунун дагы амбициясы ого бетер кытыгыландыбы дейм да. Жанындагылар деле кытыгылап атты да, сиз мына президент эле иштеп атасыз, мында президент болушуңуз керек дегендей кылыпчы. Анан акырында ошондой далилдөөчү справкалар президенттин колуна тийгенде гана анан президент ошол чечимди кабыл алды окшойт дейм да. Экөөнүн тандеми ушундай эле болду. Камчыбек Ташиевдин эң чоң катасы эмнеде болду деп эсептейсиз? Ачкөздүк. Ачкөздүктүн айынан мына өзү анга түштү. Ачкөздүк эле кылды да, ушундай эле болду. Болбосо Камчыбек Ташиевке мындан ашык азыр Камчыбек Ташиевдикине кызматты сизге берсин. Мейли азыр башка оппозицияда жүргөн, ушу бийликти жаман көрөт деген кишиге берип көрсүнчү. Ошондой полномочияны. Камчыбек Ташиев деле иштейт. Азыр мисалы Каныбек Тубанбаевга берген полномочияны берип көрсүнчү оппозициядагыларга. Ушу бийлик жаман көргөн кишисине берип көрсүнчү, мисалы. Эмне деген эбегейсиз бийлик колдорунда турду. Анан ошол нерсени туура пайдалана албай, кысым көрсөтүп, камачысын каматып, мисалы, анын баары президентке тийип атты өзүнө. Анткени президенттин командасы деп айтылат. Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду бийликке алып келди деп дагы айткандар бар го. Ооба. Ошого кандай көз караштасыз? Эң аябай сонун суроону бердиңиз. Ушу Facebook'та жазып жүрүшпөйбү? Ташиевдин тарапташтары дейли. Баягы соттун чечими чыга электе ушул мындай кытмырдык өңүттө жазып жүрүштү, ачык жазалган жок. Ушу Ташиев алып келди эле, баягы мурунку ыйлап интервью берген видеолорун чыгарышып, ушу Ташиев алып келди, болбосо Садыр Жапаров президент болмок эмес депчи. Ал ошол 4-5 октябрдагы окуя Ташиев чогулткан элдин айынан же болбосо Садыр Жапаров чогулткан кишилердин негизинде бийлик алмашкан эмес. Аякта элдин талабы шайлоо жокко чыксын деген эле талап болчу. Ошонун айынан төңкөрүш болуп кетти дейли. Азыркыга чейин бийлик ошол октябрь окуясына расмий макам бере элек. Төңкөрүш болду, революция болду, толкундоо болду, эмне болду айтыла элек азыр. Эгер расмий макам берсе, кандай макам берсе, ошого жараша ошондой катышуучуларга ошондой наамдар берилип калмак. Апрель баатыры деген сыяктуу. Балким. Ошого үмүткө, мисалы, ошол убакта өлгөн, мисалы. Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду бийликке алып келди дегенге мен такыр кошулбайм. Камчыбек Ташиев бийликке алып келген эмес. Ооба. Садыр Жапаров камакта абакта жатканда билдирүүлөрдү досу катары айтып жүрчү. Биз деле айтканбыз. Баарыбыз айтканбыз. Садыр Жапаров бийликте отурганда. Баарыбыз ошо бийликке үнүбүз жетип калабы деп көп айткан. Ушул Садыр Жапаровго эле ушул Мекенчил партиясына мүчө болгондор эле Садыр Жапаровду колдоп ошол убакта. Баягы эркиндикке чыгышын Ташиев эле колдогон, калганыбыз карап турдук беле. Баарыбыз абактан чыгышын каалаганбыз. Баарыбыз эркиндигин каалаганбыз, Ташиев эле эмес. Демек бул жалган бир азыр ошол азыркы бийликтин айланасында жүргөндөр НПОшниктер деп атпайбы, укук коргоочулар Садыр Жапаровдун эркиндикке чыгышын аябай колдошкон. Жардам беришкен, укуктук жактан жардам беришкен, башка жерден жардам беришкен. Азыр анан бийликтин айланасына келип алышып, укук коргоочулар ошолорду каралап отурушат да. Эрлан мырза, айтсаңыз, Ташиевдин жакшы кылган иштери барбы?
Эми бир гана эле сын Ооба. болбосун да. Ооба. Кандай иштерин көрө алдыңыз? Кандай аракеттерин көрө алдыңыз? Туура айттыңыз Айбек мырза. Ооба. Мисалы ар бир ишти сындаганда анын дагы артыкчылыктын да баалаш керек да. Канчыбек Ташиевдин өзүнүн мүнөзүндө баягы эми айтып атпаймынбы, ушундай Ташиевдикиндей эркиндикти бергенде, бийлик бергенде көп иштемек болуш керек. Ташиевдин эң жасаган иши кара дүйнө менен күрөшүшү. Бул жерде Ташиевдин өзүнүн өмүрү турат, үй бүлөлүк өмүрү турат башындачы. Өтө кооптуу. Өтө кооптуу. Мисалы бийлик дейли, президент дейли эмне үчүн азыркыга чейин Камчыбек Ташиевден атайын мамлекеттик күзөт кызматын көзөмөлгө берди. Камчыбек Ташиевдин азыр деле өмүрү опурталдуу. Өзүнүкү эмес, үй бүлөлүк, үй бүлөсүн дагы. Үй бүлөсүнүн өмүрүн, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, кара дүйнө менен күрөштү. Кара дүйнө менен күрөшүп, көптөгөн бизнесмендерге, мамлекетке, анча-мынча саясатчыларга, коомдук ишмерлерге жеңилдиктерди алып берди. Бирок ошону менен катар бул плюсу дейли, минусу ошол ОПКнын ордун кайра өзү баса болуп атпайбы? Каракчыны жоготом деп өзү каракчы болуп алды да, мисалы. Бул баягы одоно аябай башкача угулат, бирок ушундай болуп калды да. Азыр Камчыбек Ташиевден, мисалы, Бөкөнүн аты тең Камчыбек болуп атпайбы? Бир Камчыбекти жоготуп, экинчи Камчыбек ордуна келип алды да, мисалы. Ушундай эле болуп калды. Азыр Камчыбек Ташиевдин мисалы айтам деп турганы сот жообуна тартылса балким, чечим чыкса, адилеттүү чечим чыкканда көп бизнесмендерге тил бүтмөк, ачык айтып баштамак. Азыр ошол айтам деп турган адамдарда, баягы запкы көргөн адамдардын да мындай коркунуч болуп атат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев элдешип кетти. Кайра биздин тагдырыбыз оор болуп калбасын, биз айтпай эле коелучу дегендер абдан көп. Азыр Камчыбек Ташиевден запкы көргөндөрдү тизмектеп айткылачы деп бир аянтча түзүп берсеңиз, укмуш адам чыгат, көп адам чыгат, запкы жегендер. Камчы Көлбаевди жоготуп, Камчы Ташиев кайра өз ордуна келип алды да. Дагы кайсыл иштерин сиз баалайт элеңиз? Эми баалаганда мындай болуп атпайбы? Биз баягы колубуз жетпеген эл айтып жүргөн коррупционерлер дейли. Канчасы сол чөнтөккө кетти билбейбиз, бирок ошол коррупционерлердин мисалы мурун бийликке таянып, бийликке жакын болуп, элдин жерлерин ээлеп алгандарды, ошолорду мисалы мамлекетке өткөрүп, менчиктеп алгандарды, ошолорду мисалы мамлекетке өткөрүп берди дейли да. Ошол жагы менен дагы мындай жакшы иштерди кылды. Анткени сөзсүз түрдө президентке кылган иштерин айтып турат да. Ушул нерселер президентке жакты, элге да жагып турду да. Жакында эле Даяр Орунбеков мырза тизме жарыялабадыбы? Ошол кадамын сиз кандай мүнөздөйт элеңиз? Эми мен жанагы эфирдин башында айтпадымбы? Дайырбек Орунбеков жазганда Камчыбек Ташиевдин атын жазып туруп кайра кийин алып койбодубу? Ооба, бирок азыр мынтип санайлы да, азыр бийликке каршы жазгандар кимдер депчи. Кимдер аябай укмуш катуу жазып атат дейли. Кемпир-абадчылар пикирин эле билдирбесек, атайын фейк группа жалдап отурган жокпуз. Ачык, айкын позициясын билдирген силерсиңер. Биз бул оюнда жокпуз да, мисалы. Кимдер ушул чагымчылдык болуп кетсе экен деп, атайын чагымчыл материалдарды кимдер даярдашы мүмкүн? Фейк. Мадумаровчулар эмес. Мадумаровчулар баягы көбү камалып, көбү сот жообуна тартылып чыкты. Атамбаевчылар мисалы көбү сот жообунда жүрөт, дагы деле тартылып жүрөт мисалы. Запкыны жакшы эле жешти мисалычы. Алар деле ооба, бирок алар атайын отуруп алып бийликке каршы мындай фейк группаларды ачпайт деп ойлойм да. Азыр фейк группалардын атаманы болуп аткан азыр. Мисалы Камчыбек Ташиевдин тарапташтары. Атаманыбы? Атамандар азыркы учурда. Кытай темасы боюнча мисалы. Мындай болуп атпайбы? Эң жаштарга сиңип кеткени тема, жаштарга сиңип кеткени бийлик үчүн аябай коркунучтуу болуп атат да. Жаштарга лидердин кереги жок. 22 жаштагыларды жаштарга лидердин кереги жок. Аларга азыр биз айтып аткан фамилияларды айтсаң деле тааныбайт кээ бирөө. Аларга тема болуп калды да. Жакында эле билесизби? 26-жылы май айында Индиянын соту жаштарды таракандар деп койгон экен. Соттун төрагасы таракандар деп койгон экен, жумуш иштебейсиңер, бош жатасыңар дегендей. Азыр соцсет өнүккөн заман. Threads, Instagram баары, TikTok баары өнүккөн заманда бир бала таракандар партиясын түзүптүр. Онлайн. Таракандар партиясын түзүптүр. Эми ага катталуучулар, ага мүчө болгондор аябай көп болуп кетти. Мына жаштардын демилгеси, жаштардын жөндөн туруп табылган эле мындай табылгасы деп коелучу. Ошолор билим берүү министрлигине алышты кызматтан. Мамлекет аларга эмне деген кысымдар кылышты? Мессенжерлерди өчүрүп көрүштү. Башка тактикаларын колдонуп көрүштү, бирок жаштар токтогон жок да. Токтото албайт экенбиз да. Эми азыр карасаңыз, эми Threads'теги ошол жаштарды Кытай темасына каршы чыгып атат деп, билип билбей каршы чыгып атат деп камап атышат.
Жаштарды токтото албайт экенсиң да. Камоодон дагы башка дагы мындай сонун ырчактар бар бийликтечи. Ошо укук коргоо органдарына дагы айтат элем да, буларды камоо менен эч кандай чектелбейт. Камоо менен токтото албайт эч кандай. Булар чыкса башка жаштар деле жаза берет мына. Жапжаш кыздар комуз менен ырдап, кайрылууларын кырып атат мисалычы. Аларды бирөө каржылаган жок да. Же бирөө жаз деген жок да. Алар ошо соцсетте отурган үчүн кайсы тармакта көбүрөөк отурса ошолор жазып атат. Facebook'та болсо баягы ортомундан улуураагыттар көбүрөөк отурабыз. Threads'та, Instagram'да жаш балдар ачык эле ойлорун жазып салып атат. Аларды камак эмнеде кызыктырган жок. Аларга тема эле кызыктырып атат мисалы. Аларга деле мисалы ошол жаштардан деле 49 жылдык аренда Кытай темасы менен кененирээк отуруп жүрүшүн жакшы деле билбейт мисалы. Бирок аларга тема табылып калды да. Баягы пакистандыктар менен болгон окуядай. Бизди Пакистандын улутундагы индустар сабап кетти десе эмне деген жаштар чогулуп кетти эле. Лидери жок. Лидер жок. Аларга эч ким акча берген жок. Бирок укук коргоо органдары буларды да бирөө каржылашы мүмкүн деген бир башкача ойду таратып коюшту, кутулуп кетишти да. Президентке ошондой докладдарды берсе керек. Бирок аларды эч ким каржылаган жок да. Жөн эле улутчулдук эле болуп кетти ал жерде, аң сезим. Патриоттулук эле болуп кетти, чогулуп кетишти. Эртең Кытай темасында ушундай болуп кетпеш үчүн укук коргоо органдары камоо менен, коркутуу менен токтото албайт муну. Ушул нерсени дагы мына бийлик органдары да билиш керек да. Жөн эле жаш баланычы беседа менен эле токтотсоң болот. Сүйлөшүү менен эле токтотсоң болот. Эми сөз аны камап койсоң эле токтоп калбайт да. Дейл Карнеги өзүнүн жанагы мотивационный китептеринин арасында бир окуяны айтып жүрөт экен да. Шамал менен күн экөө мелдешип кеттир. Азыр пальто кийген кишини көрүп, ушунун пальтосун чечире аласың дептир күн. Шамал менен чечире алам дептир. Анан болгон кысымды кылыптыр ага. Шамалын катуу кылып учуруп десе, тескерисинче ошол адам үшүгөндөн, шамал катуу болгондон үшүгөндөн кымтылан кийинип пальтосун бербептир да. Анан күн айтыптыр. Эми карап тур, мен чечинтип берем дептир. Күн ага аябай жылуулукту, ысыкты, аябай мээримди бериптир. Тиги киши дейт өзү эле пальтосун чечти дейт да. Анан буну Дейл Карнеги атайын ушуну мындай жанагы мотивационный сабактарды өтүп атканда айтчу экен да. Мына көрдүңөрбү? Элге кайрылганда, эл менен иштешкенде элге жылуулук бергиле. Коркутуу, үркүтүү менен эч кандай маселе чечилбейт. Азыр мисалы ошол эле ырчак өтүп алышты айланасындагылар. Камап салсак токтоп калат, коркутсак токтоп калат. Тескерисинче күчөп атпайбы? Мына өзү жанагы Камчыбек Ташиев айткандай, бир апаны камасаң, үйөсү бар, баласы бар дегендечи. Камоо менен эчтеке чектелбейт. Менимче азыр интернет тармагы мындай камактан көп коркпой калды го деп ойлойм, мурункуга салыштырмалуу. Ошол учурда арасында чындыгында чыгымчылдык аракет кылгандар да бар экен. Ооба. Ошондо белгилеп коелу деген ойдомун. Бийликтин түзүмүн кулатууга кандайдыр бир чакырык жасагандар дагы бар экен. Айбек мырза ошону деле эки вариантта карап көрөлүчү. Мисалы, ооба, жанагы жаштар көбүнчөсү Threads'та, Instagram'да айтып атпаймынбы? Теманын өңүттүн баягы өзөгүн билбейт. Алар ошол эле Кытай деген эле тема болуп калды да. Кытай деген эле тема үчүн эле жазып атышат да. Ооба, чагымчылдык экен, өзү деле эмне экенин деле билбеши мүмкүн. Эми ошол кичинекей 20 жаштагы бийликтин эмне кереги бар, мисалы? Ооба, бирөөлөр атайын жаздырышы мүмкүн, фейк аккаунттар менен. Өздөрүнүн жанагындай аты жөнүн толук жазбай эле бир фейк аккаунт менен эле жазып атышпайбы, мисалычы? Бирөө ошондойлордун мисалы атайын аркасында турган фейк аккаунт иштеткендер бар. Ошолорду ээрчип кетип атат жаштар. Теманы түшүнбөйт, бирок бир эле тема бар, Кытай жаман. Болду, ошол теманын аркасында жаштар жазып калып атат, комментарийин ачык жазып алып атышат да. Эми ошолордун азабын ошолор тартып калбаш керек да. Тайыр Орунбеков боюнча суроомду бердим, жообумду алдым деген ойдомун. Андан тышкары президенттин азыркы учурда айланасында кимдерге кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Мисалы, баарыбыз жакшы билебиз, Туманбаев мырза дагы бар, жана башкалар да. Айбек мырза негизи билесизби, бул Акылбек Жапаров жанагы цифралык манипуляцияларды айтып баштаганда, ошондо айрым бийликтин мекемелери, министрликтер пресс-релиз чыгарып атты да. Бирок Акылбек Жапаровго болгон элдин пикири терс болчу. Акылбек Жапаров алдап атат дечү. Ошол Камчыбек Ташиев деле канча миллион жеп кеткенин, канча миллион зыян алып келгенин салык кызматында туруп, ошон кадрлар камалды. Жоопкерчиликке тартылды. Баягы кузчусун кусту дейли. Каныбек Туманбаевга дагы, Айбек Жунушалиевге дагы элдин пикири аябай терс. Иштеп аткандан дагы булардын жөн эле турганы дагы элге
мындай терс пикирин жаратат да. Ошондой болуп атабы азыр, Ушундай го негизи соцсет. Интернетте ушундай го. Каныбек Туманбаевга дагы эбегейс мүмкүнчүлүктөрдү президент берди. Ооба, курулушту кылып атат. Баягы ипотекалык үйлөрдү куруп атат, баардыгын кылып атат, бирок элдин пикири терс да. Алдыда президенттик шайлоо келип атат. Президенттик шайлоодо президентке администрация деп коелу, мекемелер жардам берсин, башка саясатчылар бийликке жакын дейли да. Бирок ошол убакта дагы ишенип жатып албай, президент Садыр Жапаров өзүндө чоңураак упай топтош үчүн Каныбек Туманбаевди, Айбек Жунушалиевди кызматтан алса, шайлоонун алдында, шайлоосуна, президенттик шайлоого агитациянын кереги жокпу дейм да. Кереги жок деген бул баягы образы түрдө айтып атам. Кызматтан образы түрдө. Анткени президент туура чечим кабыл алды деген элдин кубаттоосу көбүрөөк болобу дейм да. Бул менен эмнени айтарымды түшүнүп атасызбы? Ооба. Мэрге болгон, Каныбек Туманбаев болгон элдин нааразычылыгы көп эле. Каныбек Туманбаевдин колунда канчалаган мекеме президенттин иш башкармалыгына өтүп кетти дейли да. Азыр ошо мисалы элдин пикири Тайыр Орунбеков фейк аккаунттар жарыялаганда түндүктөгү өзүнүн баягы кол тийгис документтерине нарушение кылды деп коелучу. Кылды деп көбү нааразы болуп атпайбы? Жазуу да укук коргонгондарына да кайрылып ишти да мисалы. Ошонун баары Каныбек Туманбаевдин колунда деп билебиз да биз мисалы. Азыркы учурда Каныбек мырзанын түндүк иш башкармалыгына карамагындагы мекеме да, ооба. Анан ушундай пикирлер бар. Каныбек Туманбаевдин башка дагы ишмердүүлүгү боюнча дагы пикирлер бар да мисалы. Азыр Каныбек Туманбаевди мисалы президент кызматтан алса, Камчыбек Ташиевдин ар ким былыктарын чукуп атпайбы? Ошондой деле былыктар чыгышы мүмкүн. Айбек Жунушалиев боюнча дагы. Айбек Жунушалиев канча болду? Цум деле айланып жүрөт. Ушул жанагы бир коробкада болгон эмени алдыра албай эле жүрөт. Кайра бир келип кетет, бир камералардын операторлорун алып кетет. Эми иштеген кишинин мындай бизде мындай болуп атат Айбек мырза. Бизде система эмес, бизде адам иштеп калды да. Ташиев деле ошол нерсени көрсөттү да. Система эмес, адам иштеп калды. Система иштесе, система оң жолго түшсө, мисалы ал жерде Андрей болобу, Туманбаев болобу, Ташиев болобу, айырма жок. Система иштейт. Биз азыр адам иштеп атат да. Биз ошон үчүн ар бирин мисалы бийликти эле таарынбаш керек. Эмнеге мисалы Баланчаев баланча деп айтып атасыңар атын? Жакшы эле иштеп атпайбы депчи. Бизде система эмес, бизде адам иштеп атпайбы, биз ошон үчүн сынайтып атабыз да. Система иштесе аяк кереги деле жок ал кишилердин. Неважно да, фамилиянын кереги жок. Система иштейт. А жерде ооба татыктуу менеджер керек, татыктуу кызматкер керек дегендей. Ошо ишти түшүнгөн, көзүн билген, ишин билген киши керек. Парламенттин депутаттардын ишмердүүлүгүн кандай баалайт элеңиз? Сиз Facebookка жаздыңыз го? Каникулдан чыктыңарбы, келдиңерби? Эс алууңар бүттүбү? Бир үн катып койбойсуңарбы коомдо болуп жаткан окуяларга карата депчи? Мен ошону бул жанагы депутат болуп шайланып келген депутаттардын өздөрүнүн мактанычынын негизинде айтып атам да. Мен баланча голос алып келгем, баланча добуш алып келгем деп мактанып жүрүшпөй. 14 миң, 15 миң, 16 миң. Алган добуш алып келген депутаттардын 16 миң шайлоочусу тарапташы бар дейли. Ошолордун ишенимине кирип туруп анан келип атат да депутат болуп. Ошол эле Кытай темасында, ошол эле башка темаларда эмнеге сүйлөбөйт депутаттар? Эмнеге шайлоочуларын аралап келбейт? Ошончо шайлоочусу болсо, ошончо шайлоочусу соцсетте отурат да. Соцсетте пикир жаратып атат да. Токтотпойбу ошолорду? Ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйбү? Жүргүзүп келсин, сүйлөшсүн, бийликке жардам берсин. Алар да бийликтин бир бутагы. Же алар дагы ошолордун арасында тарапташтарында ошо жанагы чагымчылык деп коелу, чагымчылык кылып атат дегендердин арасындабы алар дагы. Бийликке жардам берсин. Мындай оор тема келатканда депутаттар эс алып атат деген жок. Жыйындар болсун. Кезексиз жыйындарды кылып койсо болот. Шайлоочуларына кайрыла койсо болот. Мейли жогорку кеңешке келбей эле койсун, көлдө жатып алып деле эс алсын. Бирок кайрылуу кылса деле болот да. Сөзсүз ал жака Дайырбек Орунбеков же болбосо УТРКдан же ЛТРден бир кайрылуулар чыгып, анан бир саясатчы, анан бирөөлөр келип анан жооп бериш керек. Алар да ошонун жоопкерчилигин алсын да кызматында. Айлыгын алып атат, эл берип атат айлыгын. Ошо жоопкерчиликтүү мамиле кылса дейм да. Мен ошон үчүн депутаттарга ушинтип жаздым. Эми парламент деп калбадыкпы? Парламент азыр кийинки баягы биз башкар формасы алмашкандан кийин парламент жок болсо эле болуп калды. Эми элдер деле айтып жүрөт. Парламент мамлекет бир нотариусуна эле айланды депчи. Эми азыр могу жакынкы 3 айдан бери жаңы төрагабыз Марлен Маматалиев келбедиби? Мен Марлен Маматалиевдин да кабылдоосунда да болдум, жолуктум. Эми элдер да түшүнүп калбасын, ал кишинин кабыл алгандан кийин дагы пикири өзгөрүп калдыбы дебесин. Мен Марлен Маматалиевдин ишмердүүлүгүн сурадым.
кандай иштерди, кандай жаңыланууну кылып атабыз дедим да. Буга чейин парламенттеги жанагы мыйзамдарды жөн эле баягы топтоп туруп алып келген мыйзамдардын баарын сорттоп атабыз дейт азыр. Эми жогорку кеңеш көргүдөн келгенден кийин ошонун баарын кайра карап чыгабыз дейт биринчи. 5 жылдан бери бүтпөгөн санарип тештирүүнү жолго салдык дейт. Анан депутаттардын мисалы эли менен кабылдоосун мисалы депутаттарга шайлоочу кириширде эле бир тозок айланып кетпеди беле мисалы. Биз ошону системалык атайын жумуш катары киргизип атабыз дейт да, эл менен жолугуш, өзүнүн шайлоочуларынын үнүн угун. Депутаттын убактысы болбой эле, анан анын убактысын карап эле шайлоочулар деле ушу жогорку кеңеш айланып эле жүрбөйбү? Ошону атайын жумуш катары киргизип бекитип атабыз дейт да. Мен ушул жерлерин мисалы Марлен Маматалиев жаңыча көз карашта жакшы келатыптыр дедим. Эми 3 ай болду. Бул ишин баягы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын көрө элекпиз да. Эми азыр мактоого эрте, бирок эми баягы алда койгон кадамдарын айтып атам да. Эми ушундай өңүттө кетсе, буга чейин Шакиевдей эмес, жакшы төрага болсо, өзүнүн депутаттарын коргоого калса, ар ким келип баягы Ташиевдей болуп зекип кетпесин, коргосун, калканч болсун деген бир жакшы тилектерди айттым өзү дагы буюрса, ал нерсени парламенттин баягы элге жек көрүндү болуп калбады беле. Ушуну бир элге бир жакшы позицияда жеткирели деп ушу президент менен да макулдашылып, сүйлөшүлүп, жакшы кадамдарга баратканын айтты да. Парламент көз карандысыз болуш керекпи? Албетте. Бул эл тарабынан президент эле шайланып келген өкүлдөр да эл тарабынан. Президентти дагы эл шайлады, депутаттар эл тарабынан шайланып келди. Азыркы шайлоо мыйзамында, азыркы парламент деп коелу, азыркы чакырылыштын өзүнүн мындай рычагтары аябай жакшы да. Эч ким кетире албайт. Парламенттүү Президент да кетире албайт да. Мисалы, кетире албайт. Тарата албайт мисалы, өздөрү эле таратпаса. Анткени булар жанагы бир көп мандаттуу округтан келишпеди мисалы. Бирөөсү кетем деп жакпай барса парламентке, экинчиси, үчүнчүсү болобу, төртүнчүсү болобу, кийинки добуш алгандар келе берет. Парламент жокко чыгып кетпейт, тарап кете албайт да. Муркунда мисалы алдагысы биз жарабай калдык деп тарап кетпеди мисалы. Ошол сыяктуу. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, азыр бирок эми ал мүмкүнчүлүктү бул парламент колдоно албай атат да. Көбүнесе баягы мандатын тапшыргандар болду, мандатын тапшырып кеткендер болду, ордуна башкалар келип атат. Бир 10дай эле бир жакшы депутатыбыз болбосо калгандары жөн эле отурбайбы? Аттарын деле билбейбиз да. Ошон үчүн эл ошон сынга алып, ошон үчүн парламент эл жаман көрөт. Баягы эле депутаттарыбыз бар, алда дагы санап жүргөн 10 чакты депутатыбыз бар. Элдин пикирин ошолор айтат. Эл менен ошолор соцсетте ошолор пикирин билишип, элдин үнүн ошолор эле угуп отурат. Калгандары жок кыз. Азыр ошолордун мыйзамдарды сурасаң деле билбейт болуш керек. Кытай темасы боюнча. Эң орчунду. Ооба, азыр көбүнчө эмоционалдык өңүттө болгонун мен байкап атам да бул маселеничи. Жакшыбы, жаманбы, кантип кызматташалы эмес. Кытай десе эле кыжыры келгендей да, ушул туурабы негизи өзү? Элдер пикир жаратканда Кытай менен кыргыздардын согушу деп Манас атабыздын убагы башкаларды айтып атпайбы? Элдер айтып аткан Кытай, ал кара кытайлар болчу, кидандар. Бул кытайлар эмес да, кидандар дейли. Ошол согуш болгон. Кытай деген сөздүн өзүндө, улуттун өзүндө бир бомба бардай көрөбүз да биз. Биз аны мыйзамдуулугун караган жокпуз. Жер берүү ижара акысын берип атканын, аны инвестор катары көрүп да талкуулаган жокпуз. Ооба. Баягы цифралык терминдер менен коомчулукка жарыя кылып коюп атышат, бирок бийлик ушуну элге так жеткире албай атат да, жөнөкөй тил менен эле жеткире албай атат. Аны биз инвестор катары көргөн түшүнүктү жеткире албай атабыз да. Башка улуттун өкүлдөрү деле бар бизде 49 жылга аренда калып иштетип тургандар. Эгер ал ошонун ордуна Кытай алмашып калса, эле Кытай басты деп атабыз да. Ооба, биз патриотторду айтып аткан пикирлерине колдошубуз керек. Мисалы бизде Кытай келбесин, Кытайга каршы чыкпагыла деген өкө тең туура эмес да. Өкө тең туура эмес позиция. Бийликтин тарапташтары камап аткан ошол туура эмес позиция. Кытай деп келбесин деп айтпагыла деп. Көбүнчө жанагы Кытай келбесин деп кыйкыргандар да туура эмес. Эми экөөнү акырындык менен талдап бере берейин. Бир аркак бир жолдо эң акчаны аз алган биздин эле өлкө. Тажикстан, Казакстан, башка коңшу өлкөлөргө караганда биз эң эле аз алабыз да. Кытай дүйнөлүк экономикада чоң орду бар өлкө. Көптөгөн жанагы мисалы азыр колдонуп атабыз ChatGPT, башка нерселердин колдонуп атабыз, телефон. Эмне үчүн iPhone Кытайдан чыгып атат? Эмнеге Америкадан чыкпайт мисалы, негизги нерсе. Биз инженерия боюнча Кытайдан үйрөнчү нерселерибиз көп. Ооба, жаман нерсесин үйрөнбөй эле коелу. Алардын адебин, башка нерсесин үйрөнбөй эле коелу, бирок
Биз алчу нерселерибиз бар да, кереги жок нерселерди чыгарып эле коелу. Ооба, Кытайдан көп коркот. Сингапурду, Ирландияны мисал кылсак деле болот. Сингапурда деле ушундай болгон, Кытай басат. Азыр эмне деген өлкө мисал. Ирландияда мисалы ушундай өлкөлөр бар. Эми дагы мисал кылсак, мисалы Кытайлардын мисалы элдин дагы пикирин дагы колдошубуз керек да. Кытайлардын баскан турганы адептери дагы элдин дагы угутур кыжырын келтирип атпайбы? Ошондо мамлекет көзөмөлгө алыш керек, укук коргоо органдарычы. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Ар бир региондо Кытайлар бар деп коелу, бирок алардын адептери элдин кыжырын угутур келтирип атат. Анткени ушундай вирусный сөз тарап кетти. Кытай жаман, Кытай талкалап атат, Кытай элди басып алган атат, Кытай баланча жерди басып алды деген түшүнүктөр тарап кеткендиктен эл дагы аларды ар бир Кытайдын ар бир шагын карап калышты. Элементардуу кафелерде, кофейняларда алардын жүрүм туруму кыйкырып сүйлөгөндөрдү элге жакпай баштады. Байкасаңыз, ушундай агрессивдүү карап калышты да. Эми ушул убакта аны эмне карайсың? Ал Кытай кыйкырып аттыр го, ал Кытай ал жака чачып кетиптир го, аны барып эмне сабап атасың деп аны камап салбаш керек да. Жөн экөөнө тең түшүндүрүү иштерин жүргүзүп таратып коюш керек. Болгону анан инвестор катары, жумушчу катары көрүп эле коюш керек. Ушул эле түшүнүктү биз айырмалай албай атабыз да. Мисалы жана Сингапур, Ирландияларды неге мен айттым? Анткени аларда мыйзам үстөмдүүлүгүн көбүрөөк кылган, кызыкчылыкка караганда эң кызыкчылыкты мыйзамдуулукту бекемдешкен да. Ошон үчүн келип аткан инвестор Кытай болобу, башка улут болобу, мыйзамдан корккон. Бийлик элге ушуну түшүндүрүп, мыйзам менен катуу бекемдеп берип койсо, көрсөтүп берип койсо, ошону мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берип коюш керек болуп атат да. Мына депутат Мирлан Жээнчуроев да жазбадыбы? Азыркы баягы токтомдор өзгөртүүлөр кирип атат. Биринчи 10 жылга берип көрөт, андан кийин 25 жыл, андан кийин 49 жыл, 50 жыл. Аябай жакшы ыкма экен. Аябай. Жактымага. Ооба. Мисалы ошол нерсени элге түшүндүрүп бериш керек да. Алар Facebookка жазып койду текст менен. Текстти ким окуп атат? Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Баргыла шайлоочуларына баргыла, депутаттарга жибериш керек. Ушул токтомду түшүндүрүп келгиле. Ар бир аймакка баргыла дагы мына эл менен жолугушуу, аларга убакыт бөлүнгөн өргүсүндө атайын. Баргыла түшүндүрүп келгиле ушул токтом. Эми тапшырма берилбесе дагы өздөрү түшүнүш керек. Ооба да. Өздөрү кабыл алыш керек. Мен ошо тапшырма берүү туура эмес болуп калат. Ооба, тапшырма бербей өздөрү шайлоочулар менен барып иштешип келиш керек. Эми бийлик тарабынан дагы алар дагы айтатма болбой, бийлик тарабынан дагы негизи айтылыш керекпи дейм да. Бийликтин жанагы айрым өкүлдөр, укук коргоо органдары интернетте эле карап отуруп калып атпайбы? Ким эмне жазып атат, ким эмнени айткан атат деп эле аңдып элечи. Ошолорду аңдаганда депутаттарга бергиле бар, шайлоочулар менен жолугуп келсин. Шайлоочулардын сөөгү угабы, мактоо сөзү угабы барып келсин, шайлоочулар менен жолугуп элди тынчтандырып келсин. Анан элдин пикирин мисалы баланча сен баланча деп жазып койчу, баланча деп айтып койчу деп айта албайт да, айта албай деле калат. Ошол эле шайлоочулар интернетте отурат баары эле. Бүгүн деген Баланчаев деген депутат келип кетти. Кытай боюнча көрсө биз туура эмес кылып аттырбыз. Биз Балбак Төлөбаевди жөн эле тепкилеп аттырбыз. Бул мыйзам мурун эле бар экен. Бул Балбак Төлөбаев ойлоп тапкан мыйзам эмес экен. Азыр чындап эле ошол мыйзам боюнча Балбак Төлөбаев тепкилеп атпайбы? Балбак Төлөбаев ошон үчүн коргоп чыкканды дагы бир туура эмес өңүттө кылып алды дагы Балбак байке азыр мына уруш жеп отурат да. Ал 92-жылы кабыл алынган мыйзам. Ошондо оңдоп түзө болгон, кайра жаңылануулар болуп келип атат мына. Азыр да карап атышат. Долбоорун, мыйзам долбоорун карап атышыптыр жанагы. Биринчи 10 жылга, анан кийин 25 жылга жакшы болуп баратып, мыйзамды сыйлап, жакшы иштеп баратса, өлкөбүзгө жакшы салым кошуп баратса, 50 жылды беребиз деп атат да. Ага чейин 10 жылга чейин ишмердүүлүгүн көрсөтпөй, башкача кызыкчылыктарды колдонуп баштаса, келишимди жокко чыгарса болот, мүмкүнчүлүктөр бар. Мыйзам менен корголгон. Ушундай нерселерди кылыш керек да. Анан дагы бир нерсе бар. Бизде чектеш өлкөлөр, анан башка өлкөлөр дейбиз да. Биз эмнеге мыйзам айтып атабыз? Чектеш өлкөлөргө мисалы жер берип атканда, башка өлкөлөргө жер берип атканда, башка өлкөлөргө сөзсүз түрдө мыйзамдын үстөмдүгү керек. Көзөмөл аябай караш керек да. Анткени элдин да коркуп атканы ушул. 49 жылдан ким бар, ким жок жерди менчикке чыгарып алсачы депчи. Билесизби Айбек мырза? Маданият министрлигинде ушул маданий ишмерлер наам сурап эле бара берген да, улам эле. Эл артисин бер, баланча деген сыйлык бер деп ушинтип эле кат жазып эле, арыз жазып эле ушинтип бергенден анан жанагы наам бербөө боюнча токтотуп турушкан. Неме деп койчу эле илимий тилде. Токтотуп турушканда гана маданияттын мыкты кызматкери деген наамды ойлоп табышкан да. Оозун басыш үчүн. Бупчу. Сыйлык албайт жоктон эме. Маданияттын кызматкери деп значокту таратышкан. Азыр баа көбүндө маданияттын мыкты кызматкери бар, билесизби? Ооба. Упчу бул. Ошондой упчуну азыр могу Кытай, Кыргызстан темасы боюнча ушу 49 жыл боюнча ушундай бир жакшы чоңураак упчу керек да бийликкечи. Ушу депутаттарды жиберебизби, же болбосо камабай эле жөн элечи, мындай коркутпай эле сени камаган атат, баланчаны кылган атат, сен баланча Кытайларды колдоп жазып койчу деген эле туура эмес кетип баратканын түшүнөсүң да. Туура эмес бар да, артында бир бомба бар окшойт деп ойлонуп каласың. Ушундай түшүндүрүштери менен
камабай эле. Ошолорду деле чогултчу, ошо Threads'дагы, Instagram'da жаштарды деле чогултчу. Оюн башка менен алаксытчы. Түшүндүрүү иштерин туура жүргүзчү. Балким ушул мыйзамда, ушул 49 жыл арендада чындап эле бир бомба бар балким. Мисалы, эгер айтпай атса, ачык түшүндүрүү иштери жүрбөй атса. Элде ушундай күмөндүү ойлор жарала берет да. Ооба. Ачыктык болбосо күмөндүү ой жарала берет экен да. Ооба да. Түшүндүрүү иштери туура эмес жүрсө, мисалычы. Анан биз дагы көз карандысыз жарандар катары ушул абалды, ушул мыйзамды туура жеткирүүгө аракет кылгандыгыбыз дагы кандайдыр бир милдетпи дейм да. Туптуура. Ислам дининде эмне үчүн агымдар көп? Мисалы, башка диндерде деле деп коелу, ислам дининде биз ошо бай ислам дини бизге жакын болгон үчүн айтып атам. Эмне үчүн жанагындай агымдарга бөлүнүп согушуп, агымдарга бөлүнүп урушуп, мисалы ушул эле бизде канча эле агымдар бар бизде, канчалагат агымдар, Ушунун баары уккан нерсесин туура эмес жеткиргенден. Ошон үчүн бизде инкарлар дейбиз, хизбуттар дейбиз, салафтар дейбиз, башка агымдар бар, нуржу, пуржу, хизметте бөлөбүз мисалы. Ошолор түшүндүрүү иштеринин негизинде эле уккан нерсеси туура эмес жеткирген үчүн ошон үчүн жааматтарга бөлүнүп кетип атпайбы? Мына ушул азыр деле ушул Кытай темасын деле ушундай туура түшүндүрүү иштеринчи туура жеткириш керек да. Окуганын ошо мыйзам долбоорун деле чечимлеп туура түшүндүргөндөр деле аз негизи менимче. Бардык эле депутат барып түшүндүрүп бере албайт. Эл ошону билиш керек да. Биз сындап атпайбыз, баланчанын баласы депутат болуп келди, түкүнчөнүн баласы акча менен эле келди. Баланча Ташиевдин эле буйругунун негизинде эле келди. Ташиев колдогон үчүн эле келди деп атпайбыз. Мына ошолорду пайдаланалычы. Бийлик деле тапшырма бербесе деле өздөрү барып деле шайлоочуларын чогултуп сүйлөшсүнчү ошо жаштар менен. Ушул абалды дагы башка бир күчтөр да колдонууга аракет кылып жаткандыгын мен байкап атамын да. Кытай темасынчы көбүртүп, абалды орчундотуруу аракеттеричи. Баскан бир эле кнопка бар, ошолордун демин баскан бир эле. Бул камак эмес да, Айбек. Бул камак эмес. Түшүндүрүү иштерин туура түшүндүрсө, мисалы, ошону эле тарапташтар чогуу угат да, же мен баланчанын тарапташы элем, бул сөздү укпайм дебейт да. Өзү ошол ойго, мисалы мындай болот го, бийликке каршы тараптар, биз билимдүүбүз. Силер билбей атасыңар. Силер туура эмес кылып атасыңар деп айтып атпайбы мисалы, Эгер рас билимдүү экенин тастыктаса, туура маалымат, туура түшүндүрүш токтобой эле калат. Тарапташ токтосо жалгыз саясатчы эмне кыла алат? Мисалы, чагымчылык кантип кыла алат? Мен ушул жерден бир чагымчылык кылам деп туруп бир жанагынча кишисин топтоп барса, эл туура түшүнүп, бийликтин туура түшүнүүсүн кабылдап турса, кабыл албай деле коет. Биз түшүнүп турабыз, сен туура эмес жеткирип атасың. Сен чагымчылык кылып атасың деп ошол саясатчыны деле колдоп чыгышат да. Баары эле бийлик тарапка көз каранды. Бийлик туура маалымат жеткириш керек. Тоо кен тармагында баалуу темирлер дейбизби? Ошолорду иштетүүгө кандай көз караштасыз? Ген анан жер маселесине келгенде, мамлекет сөзсүз түрдө жанагы ошо ген, жерлер боюнча мыйзамдарды жакшылап караш керек да. Ошон үчүн элде ызычуулар, элде түшүнбөстүктөр ошон үчүн чыгат. Эми мисалы бизде баланча жер бар, баланча ген бар дегенде эле сөзсүз түрдө аны коргоп эле жатып калсаң эле патриот болуп жатып калбайсың да. Ушу генди иштетебизби, кайсы улутка беребиз, кайсы өлкөнүн инвестор болгон атат, кайсы жаранын инвестор болгон атат, ошонун баарын туура түшүндүрүү менен, ачыктык менен ген иштетип кеткенден ал жерде канча запастагы алтын бар, канча темир бар, канча жез бар дегендей, ошонун баарын туура түшүндүрүү менен касып кеткенден кийин кандай абалда калат, экологиялык зыяны жокпу, ошол нерсенин баарынчы карапайым эл менен түшүндүрүү иштери болсо, мындай мен ген касууга ушу мен макул элем. Аны сактап кимге беребиз? Өлкөбүзгө ушунча Кудай таала берген ырыскыны туура пайдаланбайлыбы? Элге деле ушуну түшүндүрүү болуш керек. Ооба, ошол жерде алтын турган жерде суунун башы болсо, аны каспай эле коюш керек мисалы эл менен. Же сууну башка нуктан бөлүп кеткенге ошол жерди касып туруп, сууну башка жер кылып элге зыяндуулугун тийгизбегидей ошол нерсе түшүндүрүштерин толук болуш керек да. Баягы бизде эме болуп калбадыбы? Камчыбек Ташиевдин каары калып калганда, кээ бир мамлекеттик жана кызматкерлердечи, баягы касабыз. Элди тоготпой элечи, барабыз, элди тынчтып коебуз, коркутуп коебуз. Анан анча-мынча суракалы ийип, анча-мынча апаларды, анча-мынча аталарды, анча-мынча активисттерди, ошо региондордо ушундайлар болуп атат азыр делечи. Барып камап ийип, коркутуп ийип, сени камап коебуз деп коркутупчу. Мына мунун баары эле президентке зыяны тиет да. Азыр деле мына президенттик шайлоого бийлик өзү даярданып атса, ушу ген касам дегендер аймак-аймактарда кыдырып жүрүшөт дагы, ошо элди ушинтип коркутуп, эл болбой атса, эл макул болбой атса, касабыз деп кыйкырып өкүрүп акырып жүрүшөт. Бирок бийликке башкача маалыматтар жеткирип атат, эл макул эле болуп атат.
Отуту эле бир бузукулар эле бар экен. Ошолор эле бузуп атат депчи. Ал бузукуну ким жаратты? Өздөрү жаратып атат. Өздөрү туура эмес маалымат берип атат. Анан өздөрү туура эмес маалымат бергендиктен анан ушундай элдин арасына пикирлер, терс пикирлер жаралып кетип атпайбы? Эл менен ошо мамлекет кызматкеринин ортосунда диалог жоголуп кетти да. Адекваттуу эмес. Коркутуу менен, үркүтүү менен болуп атат. Маселе ошол диалогдо болуп атабы, Диалогдо болуп атат. Анан сөзсүз эле мисалы жөнөкөй тил менен, көчөн тили менен, элдин жупуну тили менен сүйлөсө эле маселе чечилип кетпейт да. Жакшы иштерин жакшы сөз менен жеткирүү керек да. Ооба. Жакшы ишин жаман сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес да. Ооба да. Терс кайра Ооба. бул эффект берип атпайбы? Ооба. Мисалы элементардуу мындай жөнөкөй бир пиарлоого көнүп алышты да, ушу жанагы пресс-службадагылары болобу, медиа тармагындагылар болобу. Көлдөн бирөөнүн бир чет өлкөлүк коноктун телефону сууга түшүп жоголуп кеткен экен. Эми ошону милиция кызматкери таап берип коюптур. Эми ошону кечки интервью алып атышат да. Эми карасаң, эми Айбек мырза бул жөн эле адамгерчилик жардам да, ал ким болбосун. Эми ошого чейин жетебизби? Ошону жанагындай каналдардан чыгарып интервью алып, же ошол темабы мисалычы? Ошол мекемеде иштеген журналисттин деле эмеси да, кемчилиги да. Телефон таап берет, таап берсин. Анан башка өлкөлөрдө деле болуп атат. Эми ушул эле ички иштер министрлиги иштеп аткан убакта ушундай телефондорду таап берип, ушинтип эле милициялар укмуш эме болуп кетти. Адамдарга эле боорукер болуп кетти. Эми негизи ушундай нерселер бар да, туура эмес маалыматтар кайра терс чыгып атпайбы? Жагы ниети жакшы эле беребиз дейт, бирок ойнолбаган нерселер көбүрөөк болуп кетип атат да. Сиздин оюңуз боюнча азыр мамлекетибизге эң биринчи кезекте эмне керек болуп атат? Демократиябы, экономикалык өсүүбү же тартиппи? Кемени мисалы биз бийлик десек, сууну элди элич. Суу болбосо кеменин кереги жок. Суунун агымы кайсыл жакты көздөй акса, кандай толкун болуп атса, ошого жараша кеме даярдалат да. Ага кайык коюп койсоң, суунун агымына жараша кайык коюп койсоң, ал кандай толкун болбосун аны көтөрө албайт. Ошол жерден анын кырсыктар болот, көбүрөөк болот да. Мен ушул сиздин айтып аткан суроого, ошо демократия дейбизби, экономикалык өсүү дейбизби, эл менен ортосунда диалогду бекемдеш керек. Эл каяка агып баратат? Кай жерде кымбатчылык болуп атат? Кайсы ушуну реалдуу көз караштар менен эле карап эле элге туура түшүндүрүү иштерин болуп, кай жерде кемчилик болуп атса, оңдоп койсо элечи. Анан аны барып эле зекип эле, коркутуп эле, камап эле, анан баланча менен камалды деп эле бир жалгандагы кылмыш ишин токуп эле, аны да каматып ийип элечи ушундай эме мотивге өйтүп алышпадыбы? Ошол нерселер жок эле чыгарса жакшы болот эле дейм да. Мына өнүгүп аткан нерседен Айбек мырза айтып атпайбызбы мына? Кечээ Кочкор балыкчы темир жолун эл кандай кубаттады? Мына темир жол салынып келатат. Абдан жакшы долбоор. 35 жылда мындай болгон эмес дегендер ушундайларды айтсак болот. Мына кылымдык долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мисалы. Биз коңшу өлкөлөрдүн көп коңшу бизге басым жасайм деген өлкөлөрдүн көбүнөн мисалы көз карандыкка өтөбүз да. Биз коркута алабыз. Бизде стратегиялык рычаг болот мисалы. Мен ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун мындай жөнүндө чыгып алып колдойм да, аябай кубаттап колдойм. Аябай сүйүнүү менен колдойм да. Бул туура кадам болду. Чындап эле бул жерден айтыш керек. Тышкы саясатта Садыр Жапаровдун саясий эрктүүлүгү болду. Буга чейинки президенттер эмнеге салган эмес? Же жол картасын башка өңүттө кылган да. Мен башында Кытай, Кыргызстан темир жолу, Өзбекстан темир жолу курулат дегенде эң биринчи картасына кызыккам да. Кайсыл жерден баштап кайсыл жерге болот экен депчи. Булар да Кытайлар да Россиялар дейби, орустар да бизге каршы темир жолго каршы өлкөлөрдө картанын түзүлүшү болгон да, эң талаш. Кайсыл жак менен өтөт депчи. Азыркы мисалы мен картасындагы темир жолду чындап эле кубаттап колдойм. Бирок мисалы сапатына эч ким гарантия бере албайт да. Сапатына. Мен ал жагын бирок негизги долбоор аябай сонун колдойм. Анан ипотекалык үйлөрдүн курулушун аябай колдойм. Мен ушу тааныштарым, башкалар дагы жөнөкөй жарандар ошо ипотекалык үйдөн үй алып жашап атканда мен 3-4 баласы менен буга чейин баягы ижарада отурса ижарага. Азыр болсо өз үйүндө жашап, конак үй бүлөдө жашап атканын мен чындап эле колдойм. Аябай сүйүнөм. Ошолор өзүм үй алгандай сүйүнөм. Бул иштер чындыгында эртең Садыр Жапаров бийликтен кеткенде дагы ушул иштер калып калат. Садыр Жапаровдун бийлигинин тушунда мына канчалаган үйлөр курулду, канчалаган курулуштар болду. Булар ушунун атында эле калып калат да. Ошол учурда мик үйлөрүн куруудагы кемчиликтерди эске алып, кийинкилеринде сөзсүз түрдө жакшыртуу керек. Сөзсүз түрдө. Анан силер үй алып атасыңар ипотекага, азыр унаа албай эле койгула деп
чыгарган билдирүүлөр дагы бул чоң ката, туурабы? Карабайсызбы Айбек мырза, мындай болуп атат да. Сиз мага бир жардам берсеңиз, жардамды милдет кылып бербей эле коюңуз да. Андан көрө бербей эле койгонуң оң да. Азыр мамлекеттик кызматкерлер ушу Орунтаевдин опулдаганы, мисалы башкалары мындай биз үй берип атабызбы? Мындай болгон эмес 35 жылда. Сен нормально жаша. Жашабасаң алып коебуз. Мындай ушундай да. Ушундай, ал деген сен эл сага айлык төлөп берип атат. Сен иштеп бер деп. Сен мамлекеттин элдин кызматкерисиң. Эл акча төлөп берип атат. Сен иште, элге опулдаганда эмне кыласың? Ушинтип айтканда элге ошол түшүнүктү жеткире албай атабыз да, Айбек мырза. Ооба, МИКтин үйү салынып атабы, стадион салынып атабы, темир жол салынып атабы, милдети. Элге ошону берген. Элге убада беришкен. Ой, биз келебиз. Эл жашооңорду жакшыртабыз. Буга чейинкилер акмак болчу. Акмак экен көрсө. Буга чейин кылбаган нерсени биз кылабыз деп мына кылып атат. Кыргыз жанагы темир жолду дейли, МИКтин үйлөрү дейли, башка жетишкендиктерди айтып атпайбызбы мисалы? Ушулар болуп атат. Бирок муну милдет кылбай кылыш керек да. Коркутуп эмес. Биз кылып бердикпи, давай жаша. Жашабасаң чыгасың деген мындай болбойт да. Эл бар үчүн бийлик бар. Ушундай кичинекей эле билдирүүлөр жалпы бийликтин жүзүн булгап коет экен, Ооба да. Муну министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев да өзү да белгиледи, Орунтаевдин айткан. Бирок ошол эле убакта Орунтаевдин тарапташтары жанагы КТРКда, ЛТРда иштеген журналисттер укмуш, биз жазсак азыбызга комментарийга чейин келип атпайбы? Директорунан бери комментарий жазып атпайбы? Силер түшүнбөй атасыңарбы депчи. Орунтаев ошону түшүнүп айтыптырбы? Түшүнүп айтса антип айтпайт да. Азыр мисалы менин тааныштарымдын көбү такси кызматында иштеп үй бүлөсүн багат, кредитин төлөйт, ошол ипотекалык үйүн төлөйт. Ошол такси кызматы менен. Анан ага үй албай деп кантип айтасың? Биринчи үй алгыча машина албай деп кантип айтасың? Башка жумушка иштейби? Иштеген жок да. Ошол жердин өзүнүн үй бүлөлүк экономикасын көтөрүүгө өзүнүн көзү жетип атабы? Бирөө куручу болуп атат, бирөө такси кызматында жүрөт, бирөө официант болуп атат дегендей ушундай эле телөө кызматында иштеп атышат. Бизге демократиянын эч кереги жок. Бизге күчтүү кол, күчтүү тартип керек дегендерге кандай көз караштасыз? Кыргыз эли өзү мына королевствону жаман көрөт да. Кыргыз түбүнөн демократ эл өзү. Бизде мисалы хандык башкарууну кыргыз каалабайт. Биз хандык башкаруу менен көрсөтөбүз. Ушу менен эзүүлөрү менен биз баарын түшүндүрөбүз. Бузукуларды тазалайбыз деп. Ачык айтып койгон нерселер бузуку деген бир эмеге жабышып калбадыбы? Клейма жабышып калбадыбы? Бузукларды тазалайбыз, башкаларды пикирин билдирбеш керек, ачык айтпаш керек деген нерсе менен эл аны көтөрө албайт. Эл айтып атпаймынбы? Эл бир чыдайт, эки чыдайт, анан кыргыз эли чыдабайт. Ошол нерсени эми азыркы бийликте тургандар баары эле билет. Көргөн буга чейинки окуялардын баарынан сабак алганбыз, көргөнбүз. Эч ким андай окуялар кайталанып кетишин каалабайт азыр деле. Ооба, биз мына 30 жылда болгон эмес, ушул иштер жылып кетсин, МИКтин үйлөрү көбөйүп кетсин, темир жолу салынып кетсин деп баары эле жакшы эле тилек менен кылып атат, туура кылып атат деп атат. Бирок ошол нерсени жанагындай жаман сапаттары, жаман адаттары, калыптандырып алган адаттары дейличи азыр. Ойлоп таап алган, ушундай кылсак болот экен деген талаптары ишке ашпайт да. Кыска суроолор. Президенттерибизге кыска нуска мүнөздөмө берсеңиз. Аскар Акаевден баштайлы. Кандай президент болгон? Аскар Акаевдин убагында биз кичинекей болуп калып атып, жакшы билбей калдык, бирок кийин окуган маалыматтарыбыз негизинде ишенип анан ошого жараша сын пикирлерибизди айтып келип атпайбызбы? Эми бир дагы Аскар Акаевдин да бир артыкчылыгын баалап кое берели. Буга чейин баягы кемчиликтерин айтып эле келдик Аскар Акаевдин убагында. Жаңы эгемендик алганда, жаңы кичинекей баланы чоңойтуш 18 жашка чейин, 15 жашка чейин чоңойтуш кыйын да. Ошол убактарда Акаевдин эмгектери зор болду да. Баарын эле колунан келе бербейт болчу дейм. Бакиевдин башкаруусу? Бакиевдин башкаруусу бул деле кысым менен жоготуп саламбы, атып салам, өлтүрүп салам деген кысым менен кылды. Бирок аягы эмне менен бүттү? Бакиев аны азыр өзү деле чет өлкөдө качып жүрбөйбү, билип атат да, ошонун азабын тартып атат. Бирок реэкспорт, экспорт Бакиевдин убагында болду дегенибиз менен ал базар экономикасы базарга салынган Акаевдин убагында болгон. Ошонун жыйынтыгы Бакиевдин убагына туш келип калды, түшүм ала турган мезгили. Эгер Акаев кайра президент болуп турганда, ошол Акаевдин убагында болуп калмак. Ал Бакиевдин жетишкендиги эмес да. Отунбаева убагында эми жанагындай окуялар менен эле туруп калды да. Бирок анын президенттик убагындагы мисалы моундай ишмердүүлүктөр болду, моундай сонун болду деп айта албайбыз. Аял заты катары ошол оор учурда турганы мындай баатырлык деп ойлойм. Атамбаевдин убагындагы кемчиликтери
эң өзү айткан, өзү мойнуна алган кемчилиги Сооронбай Жээнбековду президенттикке алып келгени, достун азабын тартканы, аны биз эмес, өзү деле азабын тартып атат окшойт. Сооронбай Жээнбеков ушул Атамбаев менен эле мамлекетти башкарбай, Атамбаев менен согушуп эле өмүрү кетти. Болду, мамлекетке пайдасы жок. Садыр Жапаровго кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Садыр Жапаров абактан чыгып дароо президент болгондо мындай эле түз эле айта алчу эми. Баягы адаптация деп коет го, өзүнүн калыбына келгиче көптөгөн кемчиликтерди кетирип алды. Эми азыр ошол кемчиликтерин, ошол сөз эркиндигин буу менен, башкалардын угуу менен эми чындыгында ага деле оор болду. Эми азыр ошол нерселерин кайра оңдоп келатат деп ойлойм. Эгер ошол нерсесин оңдосо, кийинки мөөнөткө дагы шайланганга дагы чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Айлана тегерегин буюрса тазалап алса, анан ким душман, ким дос, ким жакшы ишмер, кимди чындап эле ою таза экен, азыр Садыр Жапаров электен өткөрүп аткан мезгили болуш керек. Президенттик шайлоо жакындап калбадыбы? Ооба. Кимди президент катары көрөсүз? Президент катары көрөбүз дегенде азыр биз мындай реалдуулукка эле жакын болуш керек, Айбек мырза. Мисалы, ооба, азыр жаштар бар, баланча жерден окуп келгенде биз деметебиз го, таң кулап түртөбүз го, бирок анын электоратын да карап калбадык. Азыр реалист болгонубуз ушул болуп калды да. Азыр баланча жерде окуп келген, баланча билимдүү, экономиканы жакшы түшүнөт, тиги бу десең дагы, анын шайланып кетиши кыйын да. Дагы эле жүрө беребиз. Ошонун бир партия ачат же болбосо дагы бир кыймылында жүрө беребиз да. Азыр эми реалдуулук боюнча азыр Садыр Жапаров президенттик шайлоого койсо, Садыр Жапаров өзү эле өтөт. Калгандары символикалык түрдө бир 3-4 коюлушу мүмкүн. Бирок Азамат, жанагы активист Баяманов деген кармалбады жакында. Ал мен президенттик шайлоого коем, бирок бул бийлик болбой калды дегендей айтып, эмесин кайрылуусун туура эмес кылып алды да. Эми ошондон кийин шакаба посттор чыгып баштады. Мен президенттик шайлоого койбойм депчи, мен президенттик шайлоого катышам деп, мисалы. Анда бул да кылмышпы дегендей шакаба иретинде суроолор болуп калды. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мисалы Азаматты деле камап койгондо деле эчтеке болгон жок. Тескерисинче мына президенттик шайлоонун алдында жаштар ушинтип ачык айтып, оппозиция болуп кандидатураңарды талапкерлерин койсоңор камаласыңар деген эми мыйзамда көрсөтүлбөгөн, жазылбаган мыйзам негизинде кылмыш курамы даяр деген лозунг чыгып кетти уже. Ошондуктан президенттик шайлоодо Садыр Жапаров, анын жанында бир символикалык бир 2-3 кандидат болот го деле деп ойлойм. Сиз кимди колдойсуз? Колдойсузбу Садыр Жапаровду? Туура иштерди, биз берген сунуштарды президент туура кабыл алып, айлана тегереги менен туура кеңешип, туура кабыл алса, биз сөзсүз түрдө кийинкиде мисалы президенттик шайлоого биз дегенде ошо бизде дагы өзүбүздүн дагы кеңешчү кишилерибиз бар дегендей. Чогуу мисалы президенттик шайлоого Садыр Жапаровду колдоого биз деле даярбыз. Анткени өлкөбүздүн өнүгүүсү тилегибиз ошол. Кишиде эмес, адамда эмес, баланчанын фамилиясын дагы байланып калбайбыз да. Бир кишинин фамилиясын айланып жүрө бербеш керек. Өлкөбүз өнүгө турган, кийинки кадамдар кандай боло турган болсо, эмне колдогонго болбосун, Айбек мырза. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик.